Assalamu alaikum жалпы UFC сүйүүчүлөр. Бүгүнкү жаңылык аябай бомба болот. Силер видеого сөз түргү класс баскыла жана каталганды унутпагыла достор. Мен видеону баштайм. Ислам Махач менен Волкановскийдин салаштуу жакында расмий түрдө аныкталат. Буга чейин Исламдын жеңишинен кийин кол алышкан сүрөтүн коюп, Конор Макгрегор 65 кг чемпион Волкановскийге карата сөзүн сет тармакта жазып өткөн. Жеңип жүргөндөр жеңгенге көңүл бурушат. Утулуп калгандар болсо алкаштарга көңүл бурат деп кандайдыр бир мааниге буруп жазып өткөн Конор. Бул сөзгө Волкановскийден жоопкерлик көп күтүрбөстү. Деп айттыго бир кездеги акылман деп жооп кайтарган кыска нуска Конорго карата. Ал эми Пауло Коста деле Ислам Махачке өч алуу келет Бразилиядан деп Фигередону назарда туткан. Бул нерсе кээ бирөөлөр үчүн күлкүлүү 100% болбойт экенин эксперттер тасыктайт жана экран артындагы элдер дагы билишет жана сиз дагы. Ислам Махачевдин кийинки салашуусун буйрса достор, Волкановский менен көрүшүүбүз бул 90% башкалардан жакыныраак турат. Бул салашууга аналитик катары менин оюмча достор, Волкановский Исламга тең эмес. Волкановскийдин өзүнүн айтуусунда стойкадан аламын деп айткан жайы бар. Жана Оливейрадай оңой эле каталыктарга жол бербешин айтып өткөн. Алдыдагы бир рет элдерди таң калтырамын, зараженный күчтө турам, таярмын деп айткан сөздөрү бар Волкановскийдин. Силер дагы достор бул нерсеге өзүңөрдүн оюңарды билдирип өткүлөчү. Кандай болот, бул канчанчы раундтарда аяктайт, ушул тууралуу өзүңөрдү комментарийга калтырсаңар, мага аябай кызык бул нерсе чечимде достор. Кийинки жаңылык россиялык мушкер Петр Ян жана америкалык мушкер Шон Амелинин салашуусун көрсөңөр керек менимче. Бул салашууда Петр Ян UFC'ге наразы экенин айтты. Мурда дагы Стерлинг менен өткөн беттешинде наразычылыктар болду эле. Дагы бул нерсе кайталанууда Шон Амели менен болгон угушунда. Бирок бул нерсеге Шон Амелиден кандай реакция болду деген ойлор келсе силерге, Шон Амелиден албетте сөздөрдү жазып калтырды сет тармагына. Бул салашууну көрүп чыктым, мен жеңиптирмин деп сөзүн калтырып өттү Шон Амели. Жакында Петр Ян UFC'ден кетип башка лигага өтүп кетиши мүмкүн. Өткөнү да жакшыраак менин оюмча достор. Адилетсиздик болуп калды бул салашууда. Көп жолу бардык раундда менимче жеңди деп ойлойм Петр Ян Шон Амелини. Бул сөздөрдү мен гана эмес, Даниэл Корме жана Хабиб Нурмагомедов да бул сөздөрдү айтып өтүшкөн. Силердин оюңарча кандай болду достор? Жыйынтыгын айтып берсеңер дагы бул азык кылбайт. Ошол достор, бүгүнкү жаңылык ушул менен аяктайт. Эгерде каналда жаңы болсоңор, сөзсүз түрдө каталгылачы достор. Мен силердин поддержкаңарга аябай тазим кылам, рахмат айтам достор. Каналга каталга дагы бир рет айтам. Видео класс кылсаңар аман калгыла.